Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү светофор KG. Кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, урматтуу көрүүчүлөр, теле көрүүчүлөр, кайрадан назарыңыздарда эки адам күлкү импровизация теле долбоору. Адаттагыдай эле биздин командабыздын жалпы жамааты сценарий жөнүндө бардыгын билет. Бир гана биздин театрдын жалгыз актеру Жеңиш эчтеке билбейт. Мен психопат режиссер, баарын айтып турам. Жеңиштин максаты максималдуу импровизация кылып бизди күлдүрүш. Андыктан убакытты көпкө чойбой, акырындап баштай берели. Саламатсыздарбы? Анда эмесе, урматтуу туугандар, айымдар жана мырзалар, тосуп алыңыздар. Дүйнөдөгү эң арзан, эң бестолковый актер Жеңиш Майрамбек уулу. Жөн эле бас. Жакшы. Эл менен саламдаш. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мындай кичине энергично саламдашсаң, энергичнораак. Азыр болсо баары эсиңде да турабы, сценарий жөнүндө эчтеке билбейсиң, сен импровизация толугу менен кыласың, турабы? Макул байке. Кичине четтелип кетсе, мана монтаждан кесип коесуз да байке, Албетте, конечно. Бүгүн сага биздин жакшынакай музыкант байкебиз Жаныш байке жардам берет, кол чалуу менен тосуп алгыла. Жаныш байке өзүңүздү тааныштыра кеткиле музыкалык түрдө. Акыркы передачада ушул эле ноталарды кылган байке, вообще слух деген жок экен да байке. Болду. Вот что-то новое байке. Болду. Адаттагыдай кичине мындай разминка кылып көрөлү. Элди күлдүрүш үчүн мен сага 1 мүнөттүн ичинде ар кайсы нерселерди айта берем. Молодец. Разминка байке. Ооба. 1 мүнөттүн ичинде ар кайсы нерселерди айта берем. Сенин максатың аны дароо эле таап импровизация кылуу. Мен даярмын. Даярсың? Кана эмесе, урматтуу звукорежиссер 1 минута кетти. Апай бомба жарылып тургандай. Кой тур. Кытай гимнасткасы. Байке. Таластык. Болду. Таластык өрдөк. Шректеги эшек. Байке, аны сиз тура аласыз го дейм. Мейли, анда дерзкий мышык. Кандайт не карап отурсуз? Аябай таланттуу аю. Жок. Болду. Мейли, колчалар септештирдик. Кана эмесе, колчалардын астында биринчи импровизация өтөлүк, реквизиторларды чакырабыз сахнага. Красавчик. Сен кыйнабай эле коеюн, сен индуссуң, Митхун Чакрабортисиң. Анан. Давай. Индустарды билесиңер, турабы? Индиялык кинолорду көргөнсүң, индусту көрсөтсөң? Индусту? Дагы индусту көрсөт. Ырда, бирле, бир нерсе. Байке, движение жагынан слабыймы кичтен да. Анда ырдап көрсөт. Кандай ырда айтылат кинолордо? Торокино тароки. Туняхо дилбарсима. Так, индустар... Болду. Индустар жөнүндө эмне билесиң?
Индустар жөнүндө көп эле билем байке. Эмне билесиң? Алар бугаларга, уйларга сыйынат. Анан дагы эмне билесиң индустар жөнүндө? Алар кино көп тартат, сиз айткандай эле. Алар Голливудду өзүнчө Болливуд деп койгон. Эмне үчүн Болливуд? Ошо баланын баарын тартып берет, ошон үчүн Болливуд. Алды. Алдыгы чекеңдеги эмне? Каш. Мен башканы айтып атам. Бул экинчи каш байке. Патология боюнча адамда эки каш болот да. Мен точканы айтып атам жана. Бул байке, бул точка, кызыл точка эркектердин эркек экенин билдирет да. Эгерде эркек муну тагып жүрсө, бул эркек, муну кура эркек деп. Эгерде 3 точка болсо, бул деген эркекпи, непонятно да. Не определился да еще. Эгерде көп точка болсо, ветрянка. Кайдагы ветрянка? Я просто башыман өткөн байке, мына Көрсөтпөй эле кой. Так, мейли, кара точка болсочу эмне болот? Аны пигментный пятна деп коет байке. Ан Кайда? үчүн косметический нерселерди колдонуш керек да, могу каталогду ачып мен сизге көрсөтөм, ошо Көрсөтпөй каталогтан. эле кой. Просто байке ошону көрсөңүз каталогтан сиз бир кишиге айтасыз, ал киши эки кишиге айтат, эки киши төрт киши, ушинтип пирамида болот байке. Болду. Так, мындай кылабыз, азыр элестет индийский кино тартабыз, түшүндүң турабы? Жаныш байке, сенин бир тууган байкең кичинекей кезиңерде экөөңөрдү бөлүп койгон. Конечно бөлүп койгон, алдыңча тамак жеп атсам болот. Муну бөлбөйлү вообще тияка жөнөтө бериш керек. Болду. Жаныш байкең сен бир тууган байкең, түшүндүңбү? Бир тууган байке. Так, сенин атың Шакрухан. Байке өзүңүз шакал. Шакал эмес, Шакрухан. Хорошо. Бирок по-любому шакал Болду стабай. дейт. Байкеңдин аты Радж Капур. Той топур. Радж Капур. Той топур жарашат го дейм байке, момундай курсак менен неге той топур Болду. алган кишилер той топур. Жөн эле Радж Капур. Азыр болсо сенин индиялык кино болгондуктан өзүң билгендей эле сага кыз керек. Ошондуктан Эркек эмес го дейм байке мен негизи. кыз керек. Залдан тандайсың. Залдан тандайм. Ооба. Өзүм тандайм же мындай эле чыгарып коем. Жок, өзүң танда. Жөн эле тандачы. Мындай образга кирип атам да байке, сиз деген индус дедиңизби, индус болуп атам. Чоң сиз чакырып койсо болобу, Сураныч, 1 мүнөткө. 1 мүнөт көп убактыңызды албайбыз. Чыгып коюңузчу, Сураныч. Кол чалып коебуз. Жигитиңиз ревновать этпейби? Тут таяка кетип калды экен деп уже переживать этип. Чоңуз микрофонуңузду текшергиле. Раз, мен раз, два, три деп текшерdim. Болду. Бул сенин сүйгөнүң. Бул мен. Сүйгөнүң аты Айшвария Рай. Швабра мели нормальный го байке. Швабра эмес, Айшвария. Авария болуп кетти. Айшвария, жөн эле Айшвария. Айшвария. Бул сенин сүйгөнүң. Сүйүңдү билдир ага. О, светти өчүрүп коебуз күчтүү. Жок. Сетти не кыласың өчүрүп, жөн эле сүйүңдү билдир. Сүйүмдү билдирем, Ооба. Мисалы үчүн азыр Жаныш байке уруксат болсо, музыка Той топур койгула. байке кичине музыканы коюп койсун да, эми Жок, мындай кылабыз. Урматтуу диджей, бир белгилүү музыканы коюп койгула, чоң кыз сиз да ойнош керексиңер. Макулбу? ойнош жөнүндө бир нерсе айттык. Жок. Урматтуу диджей, музыка коюп коебуз. Музыка баардыгына белгилүү, чоң кыз сиз да мындай ойноп турууга. Макулбу? Атыңыз ким? Бигимай. Айшвария Рай. Кана эмесе музыка өкөңөрдүн историяңарды, тарыхыңарды музыка аркылуу айтып бергиле. Кеттик. Чоң кыз. Жылгагыла, сүйгүлө бири-бириңерди. Суу менен ойногула, суу менен ойногула. Суу менен ойногула, суу менен. Чоң кыз сиз да ойногула, сиз да ойногула суу менен. Суу менен ойногула, чоң кыз. Ойногула суу менен, чоң кыз. Тегереңгиле, тегереңгиле. Кол карбаш тегереңгиле. Чоң кыз, сиз жылгагыла, чоң кыз, жылгагыла. Жылгагыла, чоң кыз, жылгагыла. Мотоцикл десиңер, мотоциклде.
мотоциклді. Жоқ, сен за рулемсің. Сүйіңді білдір. Жылға қыла, кейле. Oldu. Чоңғыз, сіз сүйіп қалдыңыз ба, жеңіштір? Сөйтіп отырады, андай компромат сұрауларды бербейлеп алыңызшы мақұл. Әлі әзір осы индиялық киноның сценарийлі бойынша Чоңғыздың қыздың Айшвария Райдың бай атасы бар. Шабра, значит, тряпка шығады. Жоқ. Сіздің сүйіңерге қаршы қолшалардың астына біздің Дамир Байкевичті шығырып қойалық. Байке бұрын. Бригададағыдай болып. Oldu. Қолына пістіріп Бригада емес. Сіз Раджасыңар, Байке. Раджасыңар. Микрофонды алып алсаңар болады, Раджасыңар. Тиі болды. Шакрух ханға айтқыла, сендей кедей балаға менің қызым тибет деп айтқыла. Иттің ғана баласы. Сен менің қызыма достойнмес. Байке, мен стипендиям бар, мен материалдық жағыма қарабайлы олып, мен нормально оқым. Бішкектен медакадемияда нормальный Байке ішті оқым. Болды. Мұндай қылалық, индиялық кино болғандықтан, қазір музыка қойылады, сен болса жеңіш ырда, сіз болса чоңғыз билеп тұрғылақ, қолдап, Жаныш Байке қолдап тұрғыла, музыка менен, ырда, кеттік, индиялық. Кришна, амаганани монанейра. Біз бұл қызды кешегін жолғамыз. Автор болып айтып беріп тұрам, Ырда. Байке, үйім жоқ. Ырдағанда елдің барымда ұял өретті, мұндай комплексовать етіп, мен үшін ұят болып қалсады. Ырда ойлап ой. Мейлі, ырда ойлап ой. Азыр мұндай қауыз, Раджа өкіңір, жеңіш өкіңір, азыр соғышасыңар. Аяқа. Раджа, сілер бір нәрсе қылып қорқытқыла, қиқырғыла. Қатырақ қиқырғыла. Қатырақ қиқырғыла. Байке, чек берейінші де. Неге? Болды. Азмында қылауыз, сіз болса Раджа жеңішті атып салайын деп атасыңар. Болды. Бергел. Атасыңар. Чоңғыз сіз төшіңөрді тозосыңар. Жоқ, тосотты. Ондай, Раджа сіз атқанда, чоңғыз сіз төшіңөрді тозосыңар. А мен түрі қаламын. Сен түрі қаласың. Сіз құт қарасыңар, чоңғыз түшініңөрі. Жоқ, азыр мұндай тоспой тұрғыла, нет деп тұрып тозосыңар. Ақырым үшіп келеді, Анан сіз чоңғыз жатып қаласыңар. Байке, жақсы режиссер екенсің, негіз үші сценарий маған жақты да. Мындай идея бар екен, Байке, ең башқысы идея. Чоңғыз түсініңіз та, сіз жатып қаласыңар, оқ дегенде. Мен жанында жат оламын. Жоқ. Раджа, түсініңіз, ат қыла. Жоқ, чоңғыз, чоңғыз тұрсаңыз, сіздекі неубедительно ол қалды. Аман, оқ просто тибе қалды ғой деймін, да, бай. Жоқ, қойды. Жоқ деп қиқырғыла, микрофонға. Раджа, ат қыладағы бір жолы. Жоқ. Чоңғыз уже атты. Атқан ұшырда тосу алғыла, құтқарғыла, төшіңөрді. Дағы бір жол айтсаңыз, анан дағы ұшындай қылып салса шымдай түшіндір қойыңыз да заране. Чоңғыз, атқан ұшырда тосқыла, атқаннан кейін емес. Деп тұрып жатып қалғыла, мақұлы? Қана mesela Раджа ат қыла. Ат маға бар өр тибейді.
Все, öldük kız, öldük. Madonna! Milane! Amira! Bekira! Tarrakinata! Kızdı karma! Kızdı, kızdı karma! Kız ölgülü! Dünya hedi var. Meyli, kol çalar. Bitirdik! Çoğun rahmat Amir Oyke, çoğun rahmat Ayşvarya Ray sizge, çoğun rahmat kol çalular, tuğanlar. Өзіңіз қалаған тиричилик техникаларын күрөөсүз жана кепилдиксиз насыят түрүндө сатып алыңыз. Бишкек жана Ош шаарларында үйүңүзгө чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Байланыш телефондору 0312 97 69 97 жана 0555 93 88 33. Светофор KG. 3 ай болду. Эркекке окшоп, храникти оңдоп койсоң болбойбу? Şunu rahatsız esnetmedin mi? Cürandan göre göz şoğul alıp geliriz. Мага эмне бар? Altın, sen güt otur. Ben kıranda alıp gelip alayım. Кыргызстандагы эң биринчи курулуш супермаркети сиздерге арзан баада жана ыңгайлуу шарттар менен көп түрдүү товарларды сунуш кылат. Пионер, биз сиздин каражатыңызды жана убактыңызды үнөмдөйбүз. Уш экен, Yür dese bolboysun. Краникти алдым беле. Вефа замандын талабына ылайык сода борбору, дүйнөлүк маркалардын кийим-кечек дүкөндөрү, тест татым жайлары, заманбап кинотеатр, унаа токтотуучу жай, бөбөктөр үчүн оюн залдары. Эң негизгиси ар бир кардарга өзгөчө мамиле жана жагымдуу атмосфера. Үй бүлөңүз менен келип, эс алып кетиңиз. Вефа сода борбору, жүрөктөн жүрөккө. Ulan tavız! Meyli, mınдай kılavuz. Kıyna öyle koyun, sen glamurный стилистсің. Стилист, а? Стилист, модельер стилист. Модельер, стилист, мен крутой, Сергей Зверев. Ошо билгемде ичимде бир звери жашайт да. Балды. Так, sen moda жөнүндө баарын билесиң. Конечно, байке баарын билем мен деген сизде бескусица эмесмин да. Алды. Распродажадан кийин. Sen кайдан билесиң мен распродажада кийинет экен? Байке чогуу кийинбедик бе? Алды. Просто экөөбүздүн размерибиз эки башка да. Сизге жана арзандары, мага кичте кымбатыраактары. Алды. Сизге детский кийимдер жарашат. Алды чей! Мындай кылабыз. Кайсыл жылдыздын стили жагат сага? Мага ар кандай жылдыздардын стили жагат. Татауландыкы жагат. Татауландын не стили жагат? Грим кылбай эле мындай эле чыга берсе болот да. Кайда? На деп ушинтип. Грим кылбай эле спокойно. Дагы кимдики жагат сизге? Айгерим Расул кызыныкы жагат. Стилиби? Тили жагат, тили. Кандай? Неге? Гаишниктер менен эле чаңышат го. Балды. Так. Атабековдун стили жагабы сага? Байке Атабеков өзү жагат. Неге? Мендей жигиттерге ошондой жигиттер жагат байке. Мендей жигиттерге. Сиз негизи өзүңүз жигиттерге да, кыздарга да эч кимге жакпайсыз. Сиз негизи өзүңүз адам катары эч кимге жакпайсыз да. Балды дей. Не, стилим жакпай атабы сага? Байке, сиз анан стиль бул эки башка нерсе да, моундай. Тиякта, бул бияктан ортосунда эл деген аң бар, аңдын ичинде карышкырлар бар байке. Мынтип өтүп стиль, ой деп. Балды. Просто сизге комплимент кылып атсам, сиз ошондо түшүнбөйсүз. Балды. Түшүндүң да, сен стилистсиң. Мындай кылалык, стилисттердин походкасын көрсөт. Ал эшектин походка. Сиздин походкаңызды алып алганыма. Балды. Нормально, стилистин походкасын көрсөтсөң мага?
Ал эмне? Стилисттин походкасы. Кол менен не кылып атасың? Анча-мынча жыттарды кетирип атам, просто сахнага чыккансыз го, мындай жет сездиңиз го сахнада мындай. Болду. Мындай кылабыз. Сен модельный агентствоң бар, элестет. Мен модельный агентством бар, Сен директорсың. Директор. Директриса ма, давай. Жок, директор. Директор хорошо бай. Атың ким болот ошондо? Альберто. Неге Альберто? Ал атта негизи мягкий знак бар, а мен өзүм мягкий, нежный балам да ошол себептен. Альберто десе. Жок, нежный болот да. Мейли, Альбертсың. Мындай кылабыз, азыр сага бир модель келет. Модель келет. Урматтуу туугандар, биздин дайыма болот турган рубрикабыз жылдыз менен импровизация, немесе кол шалбардын астына тосуп алыңыздар. Биздин бүгүнкү жылдыз Анжелика. Байке, мен бул менин иштебейм. Бул байке, нет. Мен бул менин иштебейм, байке. Нет. Эй. Мен иштебейм, байке. Мен иштебейм, байке. Эмнеге иштебейсиң? Байке, буну салону бар өзүнүн, бул менин конкурентим, байке. Эмне болду? Реклама алган келдиби? Эмне бул вообще? Болду. Сен аны Анжелика деп элестетпе. Фу, байке, нет, байке, нет. Эмне болду кайра? Мерген турган деп элестетип алдым. Болду. Мындай кылабыз. Жөнөкөй эле модель болом деген кыз элестет ошентип. Фигураң канча? Мен фигурам 90-60-90. 120-90-120. Жок. 60-60-60 койсо. Болду. Болду дейм. Анжеликаны карап туруп айткын эмнесин оңдош керек. Сен модельерсиң, стилистсиң. Эң биринчиден жашоону өзгөртүш керек. Болду. Кайдагы жашоо? Айткын эмнени оңдош керек? Ходовканы оңдош. Кайдагы ходовка? Жо, байке, мен көргөнүм, билгеним айтып атам мындай. Так, Анжелика, сиз айткыңыз, сиз мындай наивный, кичине 17 жаштагы кызсыңар. Анан бул белгилүү стилист айтып калат, модель болгум келатат деп. Не кылыш керек деп. Мен подиумда манти баскым келатат. Мечтать не вредно. Эй! Приходи завтра, хорошо? Эй! Ана мен модель болбой калсамчы? Мен да сиздикиндей мондай сөйкө тагынгым келатат. Жакта экинчиси бар, алып алат. Болду, эй. Болду. Шарфыңыз жагатат Дольче Габбана окшойт. Полотенце айланайын. Болду. Так. Анжелика, сиз да анча-мынча модадан билесиңер, ошондуктан жеңиштин кебетесин модага байланыштырып айтып бергиле. Жок, сеникин айтып берет. Анжелика, айтып бериңиздер. Мен биринчиден эле модель кылып өзүмдүн агентство алыпмын. Себеп дегенде бизге так ушундай мырзалар андрогендер керек. Бир эле учурда кыздын эле, бир эле учурда баланын дагы образын жарата турган. Кыздар жетишпей баратканда сени да чыгарып жиберебиз да көнөк кийгизип. Чачынын кыскалыгы болсо боло берет. Азыркы учурда кырып деле үстүнөн парик кийгизип коебуз, же болбосо күчөлүк деле салып койсок болот. Кандай деп ойлойсуз? Апам туура түшүп элеби ошондо? Апаң тааныбай калгандай кылып жасайбыз да сени. Так, Апам ушул кыз менин балама окшойт деп айтып коет да. Мен тишим кыйшык турса, тишимен байкап калабы деп атам. Болду. Анжелика, токтотуңуз, чоң рахмат. Жеңиш сиз болсо, Альберт кешип койгула. Анжелика болду. Анжелика дерзкий походканы үйрөткүлө. Дерзкий походканы үйрөткүлө. Анжелика, солнышко золотая. Короче, биринчи чыгарасың. Анарды чыгарасың. Чыгарып, түү деп бир ачка бери келишиң. Эй! Мен сам модельный походканы үйрөтүп атам. Модельный походка деген. Бедро. От бедра деген походка. От бедро. Бедро дегенди билесиң, туурабы? Эки бедрону чаканы кармалып үтүп кеттиң, бедро. Эй! Жөн үйрөт. Мындай кылабыз. Болду. Модельерсиң. Ошондуктан ар кандай походкаларды үйрөтөсүң. Анжелика, сиз кайталанга аракет кылга, Жанышбайке мындай модельный бир музыка коюп, сен ар кайсы походкаларды үйрөт. Анжелика, сиз кайталап туруңуз. Мен кылам тура берет, артман,
Анжелика қайталан. Басқа походка. Басқа походка. Тағы бар походка. Көрсін. Анжелика қайталан. Тугу жетпейт баке көрдүңүзбү. Мен бүгүнөн баштап модель болбой эле коеюнчу деп чечтим. Мындай кылабыз. Салонда эмне кичине шапашка аз болот аба. Эми мындай таланттуу адамга бардык эле аздык болор экен да. Ошо салонго дисконтка бербейсиңби? Болду. Мындай кылабыз. Азыр Анжелика позаларды үйрөт. Богиня позасы, богиня. Богинясы. Анжелика кайталаңыз. Жескен беремес мындай богиня. Болду, болду. Клеопатра, Клеопатра. Клеопатра. Официантка эмес мындай, нормально. Болду. Здрасте. Мындай фантазиялықты күзелік. Уялған махаббат. Анжелика кайталаңыз. Кыргызстандын экономикасын көрсөтпөй мындай нормально. Болду. Кичине Американ экономикасын көрсөтөм. Болду. Эми эл журтка чынын айт, Анжеликанын таланттуулугу суу жөнүндө чынын айт. Мындай калп эле сүйлөй бербей. Нормально баке. Импровизация чыгып кетсе мен өлмөспүн. Жок, жөн эле чынын айт. Анжелика, сиз болсо негизи Кыргызстандагы айымдардын эң чырайлуу, эң татынакай айымдардын бирисиз. Мен сиз менен чынын айтайын, эчтекеге карабастан суктанам. Бирок, по-любому сиздин салонуңуздун менин салонум куртураак, себеби менде конкретный специалисттер бар. Поэтому любой момент келтирип. Азыр мындай кылабыз, Анжелика бизге жакшынакай сонун ырдесте тартуулап турат. Сен стилист, модник катары, артында подтанцовка кылып турасың, бирок стилист катары. Модник катары. Байке мен стилистпин, мен деген мындай эметип турбайм, ырдап атсам, мишат этип булам кел. Кылганын кыл, кана эмесе колчалардын астында кыргыз эстрада жылдызы Анжелика. Жаным сүйүп жандай көргөн жар элең, маңдайымда күлүп турган шам элең. Сен бир булбул бутагында сайраган, сен бир мага көлө жар элең. Өткөн күндү сен эстедиңби? Жүрөгүмдү эзбедиңби сен? Көрбөй калсам сени, сагынчу элем мен күтүп сени. Жылдар өтсүн арадан, жаным сүйүп жандай көргөн жар элең, маңдайымда күлүп турган шам элең. Сен бир булбул бутагында сайраган, сен бир мага көлө жар элең. Өткөн күндү сен эстедиңби? Жүрөгүмдү эзбедиңби сен? Көрбөй калсам сени, сагынчу элем мен күтүп сени. Жалында көзүм, ортодо жайнап турду көзүм. Болду сезим, сырымды билбей сен кеттиң.
эстрада жылдызы Анжелика, кол чабуулар. Биздин программабыз соңуна чыкты. Элдер менен сонун коштошуп коелу. Алтындарым, чоң рахмат. Сүйөм силерди. Барым. Бар кетер. Сүйүктүү көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда эки адам күлкү импровизация теледолбору болду. Кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.